Amaldарды өздері тартылауы, же болбосун барактар тартылауы, же амалдар өзү. Амалдын өзүнүн сооп жеки күнөөсү бул араз деп коет. Араз деп коет. Бул сыпат сыяктуу нерсе, муну тартууга болбойт. Бул маанавий нерсе, хисси, мындай адам баласы баркап, кармап, коюп келе турган нерсе эмес. Мына ошол себептен аалымдарыбыздын ортосунда түрдүү пикирлер айтылган бул нерсе тууралуу. Эмне тартылат десе, кээ бир аалымдарыбыз айтат, амалдардын баракта, жана барактарда жазылган ошол амал китебибиз жазылат деп атпайбы, ошол тартылат дейт. Ошону таразанын бир эмнесине коюлат дейт, бир тарабына коюлат, күнөө иштерибиздин барактарынын экинчи тарапка коюлат дейт. Бул ошол көпчүлүк аалымдардын эмнеси дейт, китептерибизде пикири дейт. Кээ бир аалымдардын көз карашы боюнча дагы башка дагы пикир бар. Кыямат күнүндө биздин амалдарыбыз бир денеге айландырылат дейт. Амалдарыбыз бул маанавий нерсе, хисси нерсеге, бир жисимга, бир денеге айландырылып, жакшы амалдарыбыз нурлуу болот, жаман амалдарыбыз бир зулмат, мына караңгылык болот дейт. Мына ошондо жакшысыны оң жагына, жаманын сол жагына коюлат деген, мына ушундай бир канча эмне бар дейт, пикирлер бар дейт. Ошондой эле бул жерде дагы башка бир талаштар бар. Мисалга, бардык адамдардын амалдары таразага тартылабы, же болбосо кээ бир адамдардыкы гана тартылабы деген дагы кайчы пикирлер бар. Кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча, жанагы бейишке түптүз эсеп кысапсыз кире турган адамдардын амалдары таразага тартылбайт деген көз караш бар. Бирок башка алымдарыбыз айтат, жок, бардыгыныкы тартылат дейт. Эми бул жердеги негизги нерсе биз үчүн анын кандайлыгы тууралуу, ал кандай болот, бардыгына болобу, кээ бирине болобу, ал маселе эмес. Маселе эң негизгиси биз менен сиздер үчүн ошол тараза бар экендигине ишенүү. Биздин мойнубуздагы милдет мына ушул. Андан ал жагыны Кудайым буйрса ошол кыямат күнүндө барган кезибизде ошол жерде көрөбүз. Кандай болот, биздин амалдарыбыз денеге айландырылып тартылабы, бардыгыбыздан амалыбыз таразага тартылабы, жеки кээ бир адамдардыкы тартылып, кээ бириники тартылбайбы, кээ бирлери түптүз эле тозокко кирип кетеби, кээ бирлери түптүз эле бейишке кирип кетеби, ал кыямат күнүндө иншалла Кудайым буйрса ошол жерде аны түшүнүп алабыз.